эч убакта сырат адам өлтүр дебейт. Намаз окуп койбо дебейт. Уйкутуп, шарчатып, кайдан окуй берсең болот, куптан үйгө барганда окуйын десең, куптап окусаң жакшы окуйсуң деп, анан турсаң Багдадта пешин болоюн деп калган болот. Шайтан ушинтип жакшы жактардан кирип келет, жаман жактан келбейт. Эми студент окутайын десең, талабага стипендия берейин десең, жетимишти кылсаң, анан аягың келип айтат же күйөөң келип айтат, кош 50 кылсаң деле болот, 50 деле көп болот да. Андан көрө ушуну биз оны Ямайкага барып келебиз, мисалы үчүн. Аллах Пугачеваны кошунасы дача сатып ошону алабыз барып алып деп бир некелерди сүйлөйт да, ошентип отуруп азгырылып кетесиң да. Ошон үчүн ушундай болгон учурда аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп туруп сол жака түкүрүш керек. Түфү ырымы кылып. Мындай чоң түкүрбөш керек. Бул шайтан азгырыгы деген сөз. Мен азыр 29 жаштамын. Менин ата-энем мен кичине кезимде эле ажырашып кетишкен. Ушул убакка чейин атам кабар алган эмес. Суроо. Менин атамдын алдында милдетим жокпу дейт. Бар. Раса бар деди мынакей. Раса бар чындап эле. Ал жинди болсо сен жинди эмессиң да. Ал бул кызматты көргөн эмес. Ал казиген тарим уккан эмес. Ал карекен Куран уккан эмес. Ал ушундай аалам бар экендигин билген эмес. Ал пайгамбар дуа кылды го. Жок, буларды бастырба тоого деди. Анткени булардын тукумун жашандап чыгат деп. Ошонун тукумунан сен чыктың го. Ошого ата-энеңе карызсың сен. Издеп таап аракет кыл, дуаң кыл, колду жакшылык кыла бер. Сен билбейсиң эмнеге ажырашып кеткендигин, күнөө кимде экенин дагы билбейсиң сен. Сен ата-энеңе казы түшпө. Сен урматтай бер колуңан келишинче, ал эми Кудай деген бар, эсебин кылып алат. Bir kalastık kala sağa gelip düşüyor. Sağ verip kaside. Ana kişi de ki ona kim böyle şustu davetçi. Ana indi otursan öykü bursta söylüyor. Bir aydat da benim de atam uşun kitap ketken ataman kavar albayım, atam uçuraşbayım, men keyin kıyın bolup atam toğutbayım debasa bir aytat, abi atam meni de taştap ketken. Men yakında uylanıp atama varsam atam aytты, gelip alam. Ушундай күн болгон экен, үйүмүн жанына үй салып берем, ошол жака жаша деп айтты. Атам намаздан алыс экен. Биздин дин окуганыбыз, пайгамбар тааныганыбыз эмне айырмасы бар биздики? Биз атабыз аягыбыз жок болуп калса. Ошон үчүн Кыргызда жакшыдан жан, жамандан мөөн деген сөз бар деп тиге сүйлөп атканын көрүп, кадимде уялып кеттим мен. Ошондо ушундой айткандарга ошону айта берем жооп катарычы. Ошолорду көрсөм, устазым көргөндөй болот. Өзү менде окуйт. Анын бир туугандары менен мамиле түзүүнү каалашат, мен алар менен катташпай койсом болобу? Жок, болбойт. Кимде-ким тууган урук менен мамилени үзсө, Кудай мындан мамилени үзөт. Кудай Таалам асман жерди жаратып, адамдарды жаратып, сабырдуулук жаратып, ырайым жаратып, анан тууганчылык мамилени жаратканда, тууганчылык мамиле менде сөзүм бар деди. Мамиле айтты, менде сөзүм бар деди. Мен бүгүн өзүмдүн укугумду коргоп калгым келет деди. О Кудай, мен тууганчылык мамилемин деди. Мени үзүп койгондорго эмне кыласың, ушуну айт деди. Дегенде айтты, тууганчылык мамиле сен үзгөндөрдөн мен өзүм үзөм деди. Ошон үчүн тууган урук менен мамилени үзсөңүз, анда Кудайдын ырайымы сизден үзүлөт деген сөз болот. Ырайымга баарыбыз муктажбыз. Саудияда бир адам ооруп докторго жатып калган экен, анан аба кирбей калып, жанагыда мурдуна жанагыда коюп коет го эмне? Оксижен. Кислород коюп коет да. Анан 2 сааттан кийин өзүнө келип, анан доктор айтты, шунча пул болот аба десе ыйлап жибериптир да. Анын пулу бар да, 30 сом, 40 сом, 100 сом билбей айтат. Ыйласа, бечара аксакалдын пулу жок экен дептир дагы. Анан доктор чөнтөгөнөн пул төлөп, аба төлөп койду, бечара болбоду десе, балам ага ыйлабадым мен депти. Менин пулум жүз эле көп депти. Шунча жыл оксижен берип аткан, кислород берген Кудай Таалама бир шүгүр айтпаппын да, карачы. Сен 2 сааттык оксижениң ушунча пул экен, мен таң калып атам. Өмүр бою Кудай Таала мага абаны берип атпайбы? Деди да. Ошого Кудай сага иман берди. Ошол жерде отурасың, жазганды үйрөндүң, катаң жок экен, сабаттуу экенсиң. Кудай сага шүгүр айтып катташ туугандар менен. Катташ керек. Мен 22 жаштамын. Үйдөгүлөр үйлөн, биз карыдык деп жатышат. 6 кыздан кийин бир уулмун. Бирок үйлөнгөндөн коркуп атам. Даяр эмесмин деп, иштеп акча таап, калганда үйлөнсөм деп аткам, кандай кылсам болот, айылга баргым келбейт, сыгылып кетем дейт.
Bir odunlarak makalım var, embriye dayalı kişiler var iken aytsam uyatıraq bolabı. Karız alıp üylön, ayağın canını alıp karızdan kutularsın. Oşonda egerde karız bolbastan. Anan üylönü toydu, kançalık ısırap az bolup, külpöt az bolup şunçalık bereke bolot. Oşoga üylөнгөндө bir koy menen üylönsen bola turmaktı bir tuğanın. Anda korkuştun gereği yok. Yaşın gelip kalan materenin duası var olsun şunday. Anan geçe sabak bolgondo ayttık, ırıskının eşiklerinin biri üylönүү değil. Üylөнгülü Huday Taala sizlerge özünün ayköldüğünden rızkı verir deydi. Onun için adamlar istiğfar aytsın, kelime keltirsin, tuğanlık mene kattasın, anan üylönsün deydi. Көп adamlar var, üylönböy ömür boyu jarыбай жүрө берет, üylөнгөндө 1-2 болуp кадимгидей байып кете берет да. Ошон үчүн üylön inşallah. Biz sana dua veririz. Azı üylөнгөндө duasını berip koyuruz, sana avans kılıp durup. Barakallahu lakuma ve aleykuma ve cema'a beynekum fi hayrin. İnşallah üylönüp kese uşul dua sana avans kılıp. Kırgız radyo, birinci radyoda Sağınbek Hacı degen var. Oşol Hacıga barbay, bargan emес da. Ana bargısı gele beret da. Ana ben 3 yıldan Sağınbek Hacı dep жүрдüm. 3 yıldan Hacıga barıp geldi. Oşta sicilötün Hacı'na, Sağınbek Hacı'nın radyoda jurnalisti. Oşol üçün ayılga var, ayılda bereke var. Ayılıkta giyim giyet bilesin. Oşol üçün ayılga barış gerek. Şartlar jaman turgay yok. Bilesiz bala tarbiyalaş oңой iş emes. Anın içinde kız özgöçö. Je ura albaysın, je katı tiy albaysın. Namazımızды dele okuyubuz, Kur'anımızды dele kaltırbayбыз. Bирок tasir ete albay baratat çoңойгон сайын kандай kеңеш берер elеңiz deydi. Kızga kırgıydön tıyı, kızga tarbiya ene köbürөк beriş gerek bolot. Anan kız Kur'an kursları var, Kudayga şükür, kızlardın sentir borborları var, din okuyan sabakları var, talimleri var. Oşularga kattatış gerek, jazdırış gerek. Mine былтыр жайында мен 2 kızım alып gelip 3 aylık 2 aylık kurska verdim Kur'an'da. Oşakka varıp Kur'an'ların murda okşat ele ansayıp jakşılığında üylönüp alıştı da. Kıyın çındığında, жоопкерчилик урматтуу bir tuğanım. Oşun üçün bekemden bir de sabak degen var emes da. Talim var, sabak var. Mına Alay meçitinde yani, Burmakan kızı degen çoğun kızların borboru var. Kança jölge oşaktan ayadara sağa ötüp kettik misal üçün. Oşta Kudayga min mertebe şuur. Taşkent'te 2 ay süйлөшүп oturat deyip, bir ayaldı gör, ece oştuksuz bu deptir. Ana mine oştuk bolamıyorum çamas ayıldı görünüp kaldım desin dese, ha joluğunuzu görüp ayttım de. Aytat eken, oştu ayalдар joluktu bemara salınat degen düşünüp, oşu Taşkent'te var eken. Ece oştuktu dep turaptır, ana uyarıp ketti da, ayıldı eken bilinip kaldı o depçi. Ana biröller, kostümü şundan olgan eken, ana biröller ayttır da, uşaktın sizde kayaktan bildim dese, kostümü şundan olganın. Anasınlarında oştukta bilcerim aytta çoşuk kesse, kayaktan biliptir, joluğuna bilip kalıptır da. Oştu ayalдар joluklardı bemara salınat eken. Dep üşintip ayttır da, anasınlarında oş bir yer. Oşto talip taberi turgan yer köp, inşallah jakşı bolot. Toy belgilenip, bata kılınıp, birok toyubuz bolbay kaldı. Bata kılganda 5000 so'm taştap ketişti. Em oşol akçаны kaytarıp berişim kerekpi? Dinde bu mesele kanday karalgan, toy bala taraftan toktotuldu. Negizi nike kıyılganga çeyin toktotulsa jaray beret. Kudalaşıp koygonda arganda sözleri kılıp kalıp, bilinip kalıp, giyin izildenip kalıp da, şonun için kudalaşıp koyu degen, bu dikeleşip kalıp degen sözümüz, bundan kıcarat bolboş gerek. Anan janağı 5000 so'm dap gelgende bular kanday niyet dap geldi. Balkim belekte gülün orun ap gelgen bolsun da kalıp kete verir. Birok özleri sıra uşunda 5000 so'm berdi gele karız төлөp koy dese, anda төлөш gerek bolot da. Anan birok hadiya dep bunçukka kalıp gelse, kalıp kete verir, al mildetti emes sizge. Eğer nike kıyıp durup, anan keyin jaşabay kala turgan bolsoңор, çoğu jaşabay kala turgan bolsoңor, anda aytılıngan kalımdın jarımın berүүgө tуура kelет bolчу. Erkek tarafı. Je ayalga misal üçün $1000 kalın veren dep durup, nike kıyıp durup, birok nike kıygan жерден ajırашıp ketişken bolsa, ayal oşonun jarımı $5 kaytarıp beret. Eğer erkek surasa, surabasa kalıp kete beret. Demek surasa beret, surabasa al sizdiki degen söz bolot. Adam öz ömrüne zulüm keltirse kanday günөө bolot. Kılgan günöler üçün Allah'dan keçirim surasa keçirevi, men öz ömrümdü kıyğanga köp jolu hareket kılgam deydi. Allah Taala aytat, Peygamber Aleyhisselam aytat, Kuday Taalam kim kanday jol menen özünün janын kıysa deydi. Oşol kıygan jolu menen kıyamatta tübөлүк azaptalat deydi. Misal üçün biri uğ içip özünü öldürüp algan bolsa, ölgöndön keyin dagı kayra uğ içe beret da, şuntu azaptala beret. Biri toğdan kulay ölgön bolsa ataylat. Misal üçün akiretke barganda toğdan kulay beret, düşüp kayra kulay beret, azaptala beret oşodan emçi. Oşo aslında ölüp alam degenden andan mындай bir jaşoo em kutulam dep ölөt da, birok al tutulak kutulbay ele.
Эми сиз тооба кылыңыз, албетте Кудай таалам ширктен башканын бардыгын кечирем деген. Азыркы учурда көпчүлүк жаштар, айрыкча кыздар акча табуу максатында чет өлкөгө, айттык муну болбойт дедик. Чет өлкөгө кыздарын чыкканыбызда бере албайбыз. Өзүбүздү ишке курматтуу бир тууганым. Анан кыздарыбызды мына кафелерде официант болуп түндө калганда каалай албайбыз. Урматка, адамдын кадырына сөз тийбей турган учурда гана ошол жерде иштеш керек, ырыскыны Кудайым берет. Эгерде такыба кыз, намаз окубаган, фасык балага турмушка чыкса, бешенесинде Аллахтын мээри менен үмүтсүз деген жазуусу бар болуп турабы кийин кыямат күнү. Ушундай хадис бар экен го. Турмушка чыга элек эжелерге бир жакшы дуа кылып коюңузчу, рахмат Аллахым ыраазы болсун дейт. Чындыгында фасык адамдарга турмушка биз кыздарыбыз бербегенге аракет кылабыз колдон келишинче. Анткени кыздар бүлөсүнө барганда аларга кайсы бир деңгээлде баш ийиш керек болот дагы, анан алардын фасыктыгына эмне душар болуп калып кыйналып калгандар бар. Намаз окубаган деле жолучан кыздар үйлөнгүсү келе берет. Мен намаз окуган ниет кылдым деп коюп элечи. Анан бүткөндөн кийин, үйлөнгөндөн кийин жолуңду чеч, анан арак ич, мени менен бияка бар, бийле деп кыйнай бергендер бар да. Ошого ниет кылганын билип турам, окуп анан кел деш керек. Окуп, анан бир канча окуган анан кел ага чейин жок деш керек. Кыздарды фасык адамдарга бергенге болбойт. Кыз балдар жөнүндө айтма официантты. Апам жанысыкта окуп. Анан бул сага берген мүмкүнчүлүк. Дилер бирөө айтат, мен күйөөм барда тахажжуд намаз окуй албайт элем, ал эмес сүннет намазды окуй албайт элем дейт. Күйөөм экинчи ай үйлөнгөндөн кийин мен башында кыйналдым, бирок кийинчерээк ибадатын дагы билип калдым. Мурда кантип жүргөн экен деп. Намаз окуу, тахажжудтарды узун окуу урматтуу бир тууганым. Рух деген сайт бар, Ruh деген интернетте. Ошондо ак мамы деген нерсе бар. Бир аял турмушка чыкканда бир айдан кийин согуш болуп, күйөөсү кетиптир согушка. Анан өмүр бою келбептир. Ошол үйдүн астында мамы, атпайлаган мамы бар экен. Ошого эч качан чоочун эркектин атын байлатпадым дейт. Анан 90 чыгып өлүп атканда маманы аксактадым, эч кимдин көңүлүн бузган жокмун деп ошол бүткөн экен дейт да. Сен 3 күндө бир келип атат, сен сабыр кыл, иншалла бардыгы жакшы болот. Сен дуа кыл, тиги дагы көбүрөөк төрөсүн, балдарын жарым сен багып аласың. Балки башка турмушка чыксаң деле дагы деле төрөбөйт дейсиң да. Элдин санын көбөйткөндөн Кудайым же башка бир орден бербейт, урматтуу бир тууганым. Ошого сабыр кыл, алда бир ул тууса, жакшынакай болуп кетсе, улдарды багышасың, башка кыласың, сенин балаң болот. Тоң районго бардым. Эми эки аял деген урматтуу бир тууганда биздин салтыбызда бар маселе. Айтматов эки аял болгон элдин бардыгы билет. Сүймөгү Чокморов да бар, анын элдин бардыгы билет.